Hey, what's up, everyone? Welcome to another class, and today we'll continue with the past simple. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз өткөн чакты улантабыз. So, on one of the last lessons, we talked about past simple, just past simple. Өткөн сабактардын бирөөсүндө биз өткөн чакты эле өттүк. So, past simple regular and past simple irregular verbs. Тура жана туура эмес etişlerin işleşini tayqoлаганбыз. So if you probably remember, we talked about regular verbs and the rules to make sentences in the past simple. For the regular verbs, you just add ed. And if it's irregular verb, you put the second verb, right? Эгер тура этиш болсо ed кошобуз, тура эмес этиш болсо бул уже аны жатташыбыз керек. Экинчи столбиги болот. Тура эмес этиштин экинчи столбиги болот. Past simple negative жана past simple questions деген теманы бүгүн өтөбүз. Бул деген сөз терс же суроо сүйлөмдөрдү кантип жасаш керек. Кыскасы айтып кетсем, бул оңой эле, бул жөн эле. Past simple оңойраак, берки present simple деген караганда. Себеби бул жерде баардык ата точторго жөн эле did not'ты кошсок же didn'тты кошсок, кошуп туруп, анан этиштин биринчи формасын, базалык формасын, негизги формасын эле коюп коебуз. Эч кандай ed, эч кандай s кошулбаган эле жөнөкөй формасын кошуп койсок, өткөн чак болуп калат. Мисалы үчүн могул жерде I played football yesterday. Мен кече футбол ойнодум, Бул туура сүйлөм болот. Эгер терс сүйлөм болуш үчүн I did not play же I didn't play деп койсок болду. Ошо кыскасы ошол. Айтылыштары I did not. Эгер I did not деп атсаңар, мен ойногон жокмун деп мындай усиленно айтып атасыңар да. I didn't play. Мен ойногон жокмун. I didn't go to work yesterday. Мен кече жумушка барган жокмун. I didn't have dinner last night because I was tired and wanted to go to bed. Да? Кече мен кечки тамактанган жокмун, себеби кеч келип чарчаган болчумун, ошол сразу уйкуга кеттим. Баарына оңой жери ушул айтып кеткендей эле, баарына эле didn't. Okay. Суроо сүйлөмдөрдө эми жана мынол did өзү негизи мынол did бул жардамчы этиш да. Жана учур чакта эгер мисалы үчүн биз do'ну колдонгон болсок, өткөн чакта did'ти колдонобуз. Бул кызыктуу бир момент бар. Аны дагы айтып кетем. Do негизи бул деле бир этиш да. Бул деле бир туура эмес этиш. Ал мынтип жазылат. Базалык формасы do, өткөн чагы did, анан үчүнчү формасы done да. Үчүнчү формасын биз азыр талкуулабайлы. Биз азыр мына көңүл бурутабыз да. Ушул do глаголун алып көрсөк, бул деле жөнөкөй туура эмес глагол сыяктуу эле иштей берет. Мисалы үчүн, мен үй тапшырмамды жасайм. I do homework. Эгер жасабайм, мен үй тапшырма жасабайм негизи. Болгондо да ушундай эле жазабыз. I don't do. Кайра эле do да. Себеби бул деле жөнөкөй этиш да. Бирок англис тилде ушул этиш башка дагы функцияны жасайт да. Бул этиш бизге жардамчы этиш катары болуп дагы ушундай функциясы бар да. Ошондуктан муну жөн эле бир жагынан жөн эле туура эмес этиш катары колдонсок, экинчи жагынан бул бизге жардамчы этиш катары дагы жардам берет. Ошону эч унутпашыбыз керек. Эми ушуну суроо кылыш үчүн, өткөн чакта суроо кылыш үчүн did жардамчы этишинин башына коюп туруп, андан кийин ата точту коюп, андан кийин базалык формадагы этишти коебуз. Мисалы үчүн Did you work yesterday? Сен кече иштедиңби? Did he go to work yesterday? Кече ал жумушка бардыбы? Did you watch the film last night? Кече фильмди көрдүңбү? Кечинде. Did they play football yesterday? Кече алар футбол ойношту? И так далее, ушинтип кете берет. Okay. So, демек дагы бир жолу кыскача кайталап кетсем, мисалы үчүн do does бул presentке, учур чакта, did бул past, өткөн чакка. То есть жанагы айтып кеткен нерсе да. I don't watch television very often. I didn't watch television yesterday. Мен телевизорду көп көрбөйм. Негизи көп көрбөйм, эсиңерде болсо present simple. I didn't watch television yesterday. Yesterday кече. I didn't watch. Кече көргөн жокмун. Did каерде качан колдонгон чакта муну глаголго ed эч качан кошулбайт да. Жөн эле ушул эрежеси ушундай да. Мисалы үчүн мен кече бул жана эле айтып кеттим, дагы айтылып кетейин. Мен ойнодум, I played. Мен ойногон жокмун, I didn't played болбойт да. I didn't play эле болот. Могул жерде ed жок. Бул жакта дагы did you played болбойт да. Did you play? Did өзү өткөн чак кылып берет да бизге. Ошону унутпашыбыз керек. Does she often go away? Ал
Часто бир жака эс алганын чыгып турабы? Did she go away last week? Өткөн жумада бардыбы бир жака? Okay, и так далее. Okay, дагы бир-эки мисал, анан кийин дагы бир момент. Мисалы үчүн, I played tennis yesterday, but I didn't win. Кече мен теннис ойнодум, бирок уткан жокмун. But I didn't win. Did you do the shopping? No, I didn't have time. Кече бир нерселер алганы бардыңбы? Жок, убактым жок болду. We went to the cinema, but we didn't enjoy the film. Биз кече киного бардык, бирок фильм жаккан жок бизге. So, эми дагы бир момент, эгер жанагы ким эмне, качан, каерге деген суроолор келсе, жөн эле астына түшүп калат. Берки эрежелерди эле да. Мисалы үчүн, What did your sister do last night? Кече кечинде эжең эмне кылды? How did the accident happen? Accident деген авария. Авария кантип болду? Порядок ушундай. Суроо, анан жардамчы этиш, анан ким аткарды, кыймыл аракетти, анан кыймыл аракет. Андан кийин калган нерсе. What did you do yesterday? What did you do last week? What did you have for breakfast? What did you watch last night? Did you read last night? Okay. Did you have breakfast this morning?